талапкерлердин дагы бири Адил Сегизбаев сизге 8 суроо узаткан. Ысык көл Инвестбанк боюнча жана ал банктан алынган кредиттер Жыргалаң шахтасы боюнча кум төрдү сатууга көмөктөшкөн деди сизди. 2009-жылы эле жетим тоону өткөрүп бергендигиңиз туурасында айтты. Максим Бакиевдин Кыргызстандан алып чыгып кеткен миллиарддарын сиздин тиешеңиз бар экендигин сөз кылды да. Канчалык чындыгы бар? Мунун баары бул деле калыптайбы. Эгерде 2012-жылы эгер Абдил Сегизбаевдин ушул фактылары колунда болсо, мындай факты менен далилдеп көргөзүш керек да адамчы. Анан жөнүнө чыгып алып эле бир болор болбос кагаздарды алып алып, сүрөттөрдү көргөзүп алып эле мына деп айткан бул мындай кандай десем мен жигитчиликке жатпайт да булчу. 2012-жылы камады, мени билесиздер, 9 ай жаттым. Ошондо баягы Ташиев забордон аттап кетти деп камаган, анан ошону бийликти басып алууну пландашкан Садыр Жапаров да болчу деп. Мен ал жерге заборду аттап барган эмесмин ак үйгө. Ошондо камаган 9 ай жаттык. Анда эчтеке тапкан жок. 9 айдан кийин чыктык. Андан кийин чет өлкөдө жүрдүм 4 жыл. Кайра келдим 2010-жылы, 17-жылы. Ошондо Абдил Сегизбаев ушул улуттук коопсуздук кызматынын башчысы болчу. Азуусун айга жанып турган убагы болчу. Ошондо Абдил Сегизбаев эч нерсе таппай, мени иш козгобой туруп камаган. Чек арадан алып келип эле кирип келатканда алып келип ГКМБга камап, бир суткага да эмес, бир 12 сааттан кийин, бүгүн кечинде 10-до камаса, кечки 10-до камаса, эртең менен 12-де алып барып туруп, сотко алып барып киргизип туруп, анан биринчи СИЗО кайда ийген. Якобы жанакы улуттук коопсуздук кызматынын СИЗОсунда орун жок экен деген шылтоо менен алып барып туруп биринчи немеге камаганда, СИЗОго. Анан ошол жерден дагы, ошондо дагы баягы козголгон кылмыш иши жок болчу маган. Кийин бир 10-15 күндөн кийин козгоп атышат. Эчтеке таппай анан каптак айыпты баягы ошондо мени 2017-жылы камап атса, 13-жылы баягы митингке чыгып, баягы караколдуктар каптак айыпты заложник кылып алды деген шылтоо. Ошондо ушул организовать эткен экен. Ушун үчүн деги камайлы деп туруп, анан ошол үчүн камап атат да, ошону чаптап. Анан эгерде Абдил Сегизбаевдин колунда ушул документтери болгон болсо, жана айтып аткан 9 суроосу болсо, эмнеге ошондо ошолорду чаптаган жок маган?